почта. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men izdey başladım. Bulayım ne? Hey Tatına, taptım. Yine senin gezegin, sen izle. Ha? Koy otursan. Karaçı ben emniyet aldım. Men emniyet alıp saldım. Hoy. Bu konvert kayaktan çıktı. Jaşıktan çıkıp durup dur. Münasığa. Bizde poçta jaşığı бар ekenine takır көңіл бұрған емес тұрбайым bu. Albatta. Sen anı bayqagan emessin da. Azırkı кезде adamlar poçtаны көп қолданбай қалышты. Алар башка шаардан же башка өлкөдөн кат же болбосо белек алуу канчалык жагымдуу экенин унутуп баратышат. Башка өлкөдөн дагыбы? Албетте. Кана көрсөтчү, бул кат кайдан келиптир? Билбейм. Бул марканы көрдүңөрбү? Мында Стамбул деп жазылыптыр. Кимге келиптир бул кат? Ач көрбөйлүбү? Ошондо дароо каттын кимге келгенин билип алабыз. Арсбек, бирөөнүн катын ачканга болбойт. Андан көрө башка балдардан да сурагылачы. Мүмкүн аларга Стамбулдан кат жөнөткөндүр. Эй, быйтыктар! Кимиңердин Стамбулда досторуңар бар? Досторум жок. Тайжан бар. Биз каттын ээсин таптык. Алмага келгенин кайдан билесиңер? Конвертте кат кимге жиберилгени жазылган дебеди чоката. Бирок мен дареги жазылган жерине сыр тийгизип алдым. Сен аны булгапта салдыңбы? Ооба, бирок мен антейин деген эмесмин. Ай мейли. Эч нерсе болбойт. Айтчы. Каттын мага келгенин кайдан билдиң? Жутунамбы? Жок ой. Чоката маркасынан улап, Стамбулдан келгенин түшүндүрүп берди. А биздин арабызда сага гана Стамбулдан кат келиши мүмкүн. Анда мен чуркаган бойдон апама катты алып барайын. Мен бир нерсени түшүнгөн жокмун. Демек, Кубанын таэжеси катка марканы чаптаптыр. Аны так Стамбулдун өзүнөн бияка ким алып келе калды? Ким алып келмегиле? Почточу да. Анын эмнеси бар экен? Эми, Стамбул өтө алыс да. Ошо да. Алган эмес, чай ичип кеткен жокко. Жашикке салып эле кете бериптир. Эми ал пошточу Стамбулдан бери жөө келген жок да. Бүгүнкү күндө кат кээ бир адамдарга караганда көбүрөөк саякаттайт. Илгери каттарды почта чабарманы ат үстүндө жүрүп биринчи катты жеткирүү үчүн узак жолду баскан. Байыркы Мысырда почта көчкөндөрү каттарды жеткиришчү. Кийин замандын өнүгүшү менен поезд, самолет, алган эмес кеме менен да жеткире баштаган. Ал эми пошточу келген каттарды өзү жашаган шаарда почта түйүнүнөн алып дарегине жеткизип берет. Учурда электрондук почта жана курьердик кызматтар менен байланышуу жана жеткизип берүү абдан тез жана жеңил болуп калды. Францияга кат, Кытайга оюнчук. Кабыл алынды. Кана, самолет менен алып кетчү нерселер да барбы? Мына бул кат менен куурчакты Францияга жеткирүү керек. Аюша, болгандай, жаңы оюнбу? Мына Элиза, почточу, ал мага бир нече кат алып келет.
Мен алардын кайсынысын самолет менен же поезд менен каяка жеткирүү керектигин бөлүп жатам. Менин да ойногум келип атат. Кел, сен жөнөтүүчү болосуң. Биздин почточу Элизага кат менен кошо белектерди берип турасың. Куба, ошондо кат сага келиптирби? Быйтыктар! Быйтыктар! Келгиле, мен силерге катты көрсөтөм. Мына, чын эле катты кай эжем жибериптир. Быйтык, быйтык, быйтыктар!